жана ГСМ боюнчачы 316-биринен 1-пунктуна киргизип атасыңар. Маркалануу товарларын жүгүртүүнүн катышуусу тарабынан маркалоодун жана маркаланган товарлар депчи. Ошол жерде жанагы 283 расчетуна жанагыны киргизип атасыңар. Эми бул жерде силер ушул хронометраж жасадыңарбы? Кыргыз Республикасында канча 1000 тонна күйүүчү май колдонулат? Эмеси бар? Ошону бөлүп берсеңер градациясы боюнча. Монча дизели мынча, бензини монча, газ монча деп турупчу. Азыр салык кызматында болуш керек. Хронометраж жасагансыңарбы? Уруксат болсо бизде азыр жанагы атайын ошо 2 жылда болуп калды. Жана атайын программа киргизилген да, ошо жана АСУ АЗС деп ошо көзөмөлдөп турат. Ар бир сатканда ошо бизге маалымат катары түшүп турат. Азыр айтып кетсем, жалпы Кыргызстан боюнча объему боюнча билбесеңер билбедимде эле койгула. Жалпы Кыргызстан боюнча бизде майлар боюнча 1 миллион 200 миллион куб бир жылга. Анын ичинен 600-700 миңи дизелдик, калганысы жанагы бензиндер. Ошону билсеңер. Анан экинчиден могу жерде силер эле баягы эле жана штрафтар боюнчачы. Бул жерде мен сизде жанагы айтып аткан жерибиз жок. Оборотуңуздарда жанагы автоматизированный система учета нефтепродуктов ар бир заправкага жанагыга койгонуңар жөнүндө болуп аткан жок. Бул жерде 316-бирини боюнча болуп атат. Нарушение порядка оборота товаров, в том числе нефтепродуктов деп атасыңар силер. Ошол боюнча кеп болуп атат. Эми могу жерде силерге суроо. Бизге кайсы мамлекеттерден кирет май? Россия Федерациясынан кирет. Ошо жанагы бензин боюнча. Канча пайызы Россиядан келет? Канча пайызы башка жактардан? Жанагы бензиндерди айтсак 100% ошо бензиндер кирет импорт боюнча. Бизде өзүбүздөн дагы өндүрүшүбүз бар, бирок импортты айтканда ошо Россия Федерациясынан. Россия Федерациясынан келет, э? Силерди мен дагы эле ошол жанагы азыр эми объемдун жана хронометраж маркасына чөбүз да. Азыркы күндө мага айтып берсеңер, канчасы жанагы мисалы ошол эле 98 дейбизби, 95, 93, 92, 80 дизельдин топливо зимний кирди республикага. Объемдорун айтып бергиле. И канча салык түштү? Мына силер болсо мыйзамдын долбоорун алып келип атасыңар да, өзгөртүүлөрдү киргизели, мамлекетке жанагы налогтордун чөргөнүн көбөйтөлү, мамлекетибизди өнүктүрөлү деп келип атасыңар да. Маалыматыңар барбы, жок? Так, мына бул жалпы 1 миллион 736 жана нефти базаларынын түшкөн эмелери боюнча бул 9 айда ошо 1 миллион 736 527 миң литр эметилген да. Дагы жөнөкөйлөштүрөлү сизлергечи, урматтуу могу салык кызматынын ишмерлери, сиз замсыз ошол жерде. Сизге бүгүнкү күндө канча субъект бизде осуществляет внешнеэкономическую деятельность по реализации ввоза горюче-смазочных материалов? Канча компания? Шуну билбейсиңерби? Бул негизи импорт кылгандарбы? Импорт кылгандар ошо эки чоң ошо импортерлор бар да. Ким алар? Жок, ошол силер салыкты жыйнап атасыңар да, канча компаниядан чыгып атасың? Ошол эле Газпром, Газпромнефть, Партнернефть, ШНОС, BP, Бишкек Петролиум деп айтпайсыңар ушулар? Кайсынысы бар?
мына сиздердин деңгээлиңиздер да могу жерге жогорку кеңешке урматтуу келип чакырылгандар, эгерде жооп бере албасаңар, убакытты көп албагыла, бул жакта да депутаттар бар суроо берип турганчы. Даярданып келиш керек болчу да. Абдан жакшы маани суроолор берилип атат. эмне үчүн дегендечи, Сүйүн Абдуллаевич, могу жерде суроодун жанагысынын астында жанагысы бар да. Эмне үчүн деп атканда мына булар билишпейт. Канча берки кылып мамлекетке кайсы компаниялар бизге күйүүчү майларды алып келип атат, кайсы маркасын алып келип атат, канчанчы сортундагысы бүт бар. Элементарный суроо. Мыйзамдын долбоорун алып келишкен, өзгөртүүлөрдү киргизип атат. Биз эми ошого карата берели деп. Эмне үчүн дегенде Искандер Эсенгелдиевич, ар бир майдын өзүнүн жанагысы бар, налоговый ставкасы бар. 98 болсо 98, 95 болсо 95, 93, жана 80 ар биринин өзүнүн жанагысы. Анча ташпай, бир аз эме кылмак. Бензинге деп бир ставка, бензин аттуусун. Маркасыны, сортуна. Жок, маркасына каралбайт. Литр тоннасына эле бензин болсо 5000 сом. Ана мисалы 100 топливо болсо мындай деп ошону бөлүнгөн. Жок, ал жагында. Бирок жок, айтып атканда мен сизге жана налог түшөт да. Мисалы ошол эле 98 70 сомдон, 80 боло турган болсо 64 сомдон түшүп атпайбы? Аксыздык салык объемунан эле түшө берет. Жок, аксыздык налог аны түшүнүп атам мен. Реализациясын айтам. Реализациясынан кошумча налог салыгы, сатуудун алыш салыгы өзүнүн ар бир маркасынын эмесинен туралап төлөнөт. Бул жерде суроодо дагы сизгечи. Россия Федерациясындачы бир эле завод 95 маркадагы ГСМди чыгарат. 98 чыгара албайт, өздөрү экспорттойт. А бизде могу Кыргызстанда 98 маркадагы май каяктан келип атат? Россиянын өзүнө тартыштык. Бажыныкын көтөрүп көрдүк. Бажынык боюнча эң акыркы убакта бир дагы литр, декалитр, же литр дейбизби, галлон дейбизби, күйүүчү май, дизельный топливо зимний келбептир. Азыр мына биздин заправкаларда дизельный топливо зимний деп сатылып атат. Каяктан? Эмне бизде завод бар, кайсы завод бар ошол? Айткыла. Кээ ушунда болуп атпайбы? 98-ти каяктан алып келип атасыңар? Мисалы ошол эле Россия Германиядан экспортировать этет экен. Өздөрүнө тартыштык бар экен. Ошол эле 98-95 G-Drive деген марка жок экен Россияда. Бизде G-Drive деп туруп сатып атса. Машинелердин бирдиги биздин жарандарга жанагы чыгыш келип атпайбы? Каяктан алып келип атасыңар? Мына мыйзамды алып келипсиңер. Россия Федерациясынан эле келип атат анын баардыгы. Өздөрүндө аларда чыгарбаса, сиз көзөмөлдөгөн силер экенсиңер. Мына отурасыңар, мыйзамдын долбоору силерсиңер. Уруксат болсо ал деген жанагы мисалы 92-ни алып келсе, аны деген жана октановый числосун көтөрүп, ошо 98ге чейин алып барышат да. Биякта бизде жана нефтеперерабатывающий эмелер бар да, заводдор. Кайсы нефтеперерабатывающий заводуңарда кайсыл жерде канча переработка болгон анда суроо. Бизде мына мисалы жунда турат иштебей элечи. Мисал айтканда мына кайсы ошол биздин заводдун жанагы производственный жанагы мощность дейбизби, технологический процессы Россия өзүндө жасай албайт да заводдорунчу. А бизде кайсыл ошол Евро 5-ти, Евро 6-ти чыгара турган заводубуз бар? Жок, Евро 5 чыгарган заводубуз жок, ал деген модернизация болуп эметиш керек да. Азыр деген мына жунда ошого иштеп атат, модернизация кылышат да. Ушул жерде дагы чоң эме жанагы билбесеңер билбейле божомолдоо өрбөгүлө. Бул жердечи мыйзам чыгарчу органбыз. Бу жерде силердин жанагыңарды ал отчетуңарды өкмөттө же кабинетте министрликте ошол жакта айтсаңар болот, моундай болот депчи. Бул жерден биз, могу жерден силер мыйзамыңар алып келдиңер 316-1 боюнча могу жерде коррупциялык элемент, коррупциянын составляющий болот. Ошон үчүн суроо берилип атат. Ошон үчүн биз ушундай жанагыларды тешиктерди калтырбаш үчүн силерге жанагы мыйзамды кабыл алайлы деген эле ой туугандар.